Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерди мусулмандардын көптөн күткөн берекелүү ороз айы менен чын дилимден куттуктайм. Орозо же Рамазан ислам дүйнөсүндөгү ыйык айлардын бири. Бул айда мусулмандардын ыйык китеби Куран түшүрүлгөн. Ороз айында ар бир мусулманга орозо кармоо парз болуп саналат. Орозо кармоо мусулмандардын ыйманын бекемдеп, аны тартипке жана Алла Тааланын өкүмдөрүн так аткарууга үйрөтөт. Орозо ден соолукту чыңдай турган гана эмес, адамдын руханий дүйнөсүн тазарта турган, мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана күнөөлөрдөн сактануунун айы, сабырдуулуктун мектеби. Себеби бир гана тамак менен суудан эмес, жаман ойлордон, ашыкча сөздөрдөн, суук көздөн, ушак айтуудан, жалаа жапкандан, жалган сүйлөөдөн да орозо кармоо зарыл. Ороз айы туугандар жана жакын адамдар менен мамилени бекемдөөнүн чоң мүмкүнчүлүгүн ырыолойт. Андыктан бул күндөрү муктаждарга кайрымдуулук иштерин жасоо менен башкалардын ырыскысына себеп болуу абзел. Ошондой эле бул ай ичинде жаратканга жалынып, аруу ой максаттар, тилектер жана ибадаттар кабыл боло турган убакыттар катылган. Ороз айында жараткан ар бир үй бүлөгө бакыт, береке, кубаныч жана ынтымак тартууласын. Ал эми ыйык мекенибизге тынччылыкты, туруктуулукту, токчулукту жана өнүгүүнү алып келсин. Орозоңуздар кабыл болсун.